Саламатсызбы Татбүбү, бүгүн сиз менен Кемпир абад маселесинин тегерегинде сөз кылганда турабыз. Чыңгыз Айдарбеков, депутат, өзү алып барган жыйындын протоколуна кол койгондон баш тартты. Документтер менен толук таанышкан жокпуз деп. Юрист катары айтсаңыз, бул туура кадам болдубу жана бунун натыйжасы кандай болушу мүмкүн? Саламатсызбы. Ооба, негизи бул туура мыйзамдуу кадам болду. Бүгүнкү күндө мына 10 октябрда ошо профилдүү комитеттин заседаниясы болгон. Ошол жерде алдын ала профилдүү комитеттин төрагасы айткан: биз бүгүнкү күнү чечим чыгарбайбыз деп. Биз бүгүнкү күнү добуш берилбейт, бир гана парламенттик угуу болот деп комитеттин алкагында. Анан комитеттин алкагында өткөрүлгөн заседанияда мен дагы болдум. Баардык маалымат жабык түрүндө берилди, фото съемкасы, видео съемка жок. Кийин ошонун жалпы жыйынтыгында комитеттин 12 депутатынын 10 болду. Ошолор топтолушуп президенттин өкүлү жогорку кеңештеги сунушу менен бул суроону кайра башынан добушка коюлуп, добуштун жыйынтыгында комитеттин депутаттары чечим чыгарышыптыр. Биз бүгүн добуш беребиз деп. Ал төрагасы катары ушул маселени колдоп берди. Колдогондун жыйынтыгында бүгүнкү күндө мындай болуп калып атат да, ал нерсеге 4 депутат каршылык көрсөтүп, 6 ооба деп тастыктап беришти. Бирок төрага кийин мыйзам тараптан бул де юра кол коюлуш керек болчу. Де факто дагы бул маселеде регламентте каралган бир гана жер бар. Бирок особое мнение деген менен азыркы күндө де факто жана де морале, өзгөчө бир моралдык кандайдыр бир элдин алдындагы функция, легитимдүү функцияларды ойлонуп, төрага кол койбой койду да. Эми төрага кол койбой койгондо дагы өзгөчө чечимин жазып бериш керек да, эмненин жыйынтыгында болду. Ал болсо деген ошо мыйзам сакталбагандын, регламенттин 67 беренесине карата алгачкы келишимдин тексти, анга тиркелген приложениялар 3, андан сырткары юстиция министрлигинен болгон документти, заключение, андан сырткары конституциялык соттон болгон заключение жана межвет группа, ошо делимитация, демаркация боюнча өкмөттүк группанын жалпы болгон протокол документациялары жок болуп, 3 күн алдын ала бул маселе жогорку кеңешке кирбестен тез аранын ичинде каралгандыктан ал укуктуу болчу ушул нерсеге кол койбой койгону. Баткен чек арасы боюнча бир кезде Адахан Мадумаров төрага болуп турганда кол койгон протокол ратификациядан өтпөгөнүнө карабай, Мадумаровка жер сатты деген кинени жабыштырып жүрүшөт. Ошондой эле күнөөнү кийин Чыңгыз Айдарбековго оодарышмак деген сөздөр айтылып атат да, ушул боюнча пикириңиз кандай? Бул башка абал. Өз учурунда болгон маселеге өзгөчө баа берилет. Бүгүнкү күндөгү маселеде Айдарбеков ошо комитеттин төрагасы катары кол коюп берген учурда дагы анын өтө деле кооптуу тараптары жок эмес болчу. Бир гана тарыхта ооба кийин протоколдорду ачканда жок деп добуш берген учурда дагы анын колу турмак. Ал колуна карата кийин ратификация болуп кетсе, ошол ратификациянын жалпы жыйынтыгында эл ошол документтерге таянганда Айдарбековдун колу чыкмак. Бирок болгон учурда дагы жогорку кеңеш менен аткаруу бийлигинин системасы башкачараак. Жогорку кеңеш бул коллегиалдуу орган. Мен ойлойм, бул Айдарбековдун кол койбой койгону бул көбүнчө де юра жана моралдык тараптан болгон өзгөчө бир кадам болду. Бул өзгөчө бир ошондой кадам болду. Укуктук тараптан кол коюп койгон учурда дагы ал тараптан толук жоопкерчилиги жок болот эле. Бир гана кийин мисалы кылмыш кодекси менен буларга болсо деген мамлекеттик органдагы саясий должностьта отурган адамдарга иш ачылса, жылдар өтүп, ошол жерде мисалы за измену родине деп ачылса, анда ошонун жыйынтыгында булар деген ошо документтерди толугу менен карабагандыктан, жалпы болгон факттардын негизинде жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн. Бирок биз билбейбиз, андай убакыт келеби, келбейби. Эмне дегенде булга чейин дагы делимитация, демаркация боюнча өзгөчө иштер жүргүзүлгөн да. Бүгүнкү күндө ошол эл аралык иштер боюнча комитеттин төрагалыгына Улан Примов дайындалды. Бүгүн сиздин оюңузча Улан Примов кол коюп бул маселени өткөзөт деп ойлойсузбу?
мен эки нерсеге көңүл буруп кетейин. Мына кечээ күнү Айдарбековду төрагалыктан алып отушканда регламенттин 28 беренесинин 5 пункту бузулду да. Ал жерде айтылып атат, ооба бул айтып атат 6 созупка таяндуу деп. Бирок бүгүнкү күндө ушул регламенттен башка, жогорку кеңештин башка регламенти жок. Ал 28 беренеде айтылып атат, комитеттин төрагасын жумуштан кетириш үчүн минимум 50 депутаттын добушу керек деп. Кечээ чыгарылган чечимге 43 депутат добуш беришти. Анда бул чечим мыйзамдуу эмес, легитимдүү дагы эмес. Анда бүгүнкү күнгө чейин биз санашыбыз керек, Айдарбеков өзүнүн ордунда отурат деп. Анан кечээ күнү дагы бир чечим кабыл алынды. Жогорку кеңеш 10 октябрь заседаниянын жыйынтыгын чечимин жокко чыгарышты. Жалпы 42-43 добуш менен. Бул дегени кайра башынан комитеттин заседаниясы өткөрүлөт. Жаңы башчылыгы дайындалганы канчалык түрдө легитимдүү, бул маселени бүгүнкү күндө мен айта албайм. Эмне дегенде кечээ күнү регламент бузулду. 28 берененин толугу менен нормалары каралбады. Ошондуктан бүгүнкү күндө Айдарбеков комитеттин төрагасы деп санай берсек болот да. Андан акыркы суроом Татыбүбү, сиздин оюңузча Кемпир-Абад боюнча макулдашууларга кол коюлуп калган күндө деле кыргыз тараптан аны чакыртып алууга, бул макулдашуудан баш тартууга укугу барбы, же болбосо ушунун жолдору барбы? Юрист катары сиздин пикириңизде? Негизи бул ратификациядагы бул өтө чоң жол да. Бул бир күндүк жол эмес. Мына эң башында бизде өкмөттүк иш тобу иштейт, делимитация, демаркация боюнча. Анын башчылыгында Ташиев отурат. Ал өзүнүн иштерин бүтүрүп атканда протоколдун негизинде бүтүрдү. Кийин ошо келишимди президент түзүш керек. Мына бүгүнкү күндө президент түзө турган келишимге парламент өзүнүн уруксатын бериш керек. Бирок эгерде парламент өзүнүн уруксатын бербесе дагы, президент ошол долбоорду Өзбекстандын президенти менен кол коюуга укуктуу. Бул жерде башкача айтканда, адамдар мыйзамдык жактан президенттин укугу бар, бүгүнкү күндө саясий укук, саясий жоопкерчилик жөнүндө жооп кетип атат да. Анан 3 процедура, эгерде келишимдерге кол коюлуп калса, анда парламентте 3 окууда бул маселе өтүш керек. Анан регламенттин 56 беренесине таянганда 4 окууну дагы парламент талап кылса болот. Андан кийин президент кайра башынан ошо ратификацияланган документке кол коет. Ошол менен жалпысында дагы мына кыргыз-өзбек чек арасынын маселелерин чечүү боюнча, чек коюу боюнча эгерде бийлик ушул деңгээлде кетип, ушул жол менен кетем десе, дагы минималдуу түрдө 3 ай, же болбосо 7-8 айдай мөөнөт керек. Бул бардык маселени толугу менен ишке ашырыш үчүн. Бирок мен бир эле маселени айтып кетет элем. Мен бүгүнкү күндө алдын ала бир өзүмүн күчтүү позициямы бергим келбейт. Эмне дегенде көптөгөн документтерге биз жарандык коомдун өкүлдөрүнүн бизде доступ жок. Ошондуктан мен суранып атам да, мына депутаттарга доступ бергиле. Жалпы регламенттин 67-68 беренесине таянып, толук депутаттарга документацияларды бергиле. Депутаттар, силер өзүңөр иш топ, депутаттардын алкагында иш топ ачкыла, иш топтун ичинде жалпы аналитикаларды жүргүзгүлө, изилдөөлөрдү. Анан ошо изилдөөлөрдүн негизинде өзгөчө бир позицияга келгиле депчи. Чөйрөдө чыныгы биларман, бул тармакта иштеген адамдар бар, алар өздөрүнүн ойлорун айтып атышат. Ал дагы өтө сыйлуу ойлор. Бирок бүгүнкү күндө мен юрист катары мыйзамдык процедураларды айтып атам. Мен үчүн эң маанилүүсү бул өтө татаал маселелер бир күндө же болбосо шашылыш түрүндө, толук изилденбестен, аналитикалык саясий чечим чыгарылбастан алдын ала чыгуунун бул туура эмес, сапатсыз кыймыл деп санайм.